Эгерде жаңы жылдык кийимдерди тигүүгө убакыт жок болсо, анда даярын сатып же интернеттен буйрутма аркылуу алса болот. Келе жаткан жыл ит жылы, бирок көпчүлүк билген баатыр каармандардын кийимдери саркечтиктен түшө элек. Кызга болобу же эркек балагабы, жыл өткөн сайын костюмдардын көптөгөн түрү чыгууда дейт жаңы жылдык костюмдарды жаратуучу Күмүшбек Куттубеков. Бул идеяны биз досум экөөбүз үстүнөн иштеп чыктык. Жаңы жылга карата ошол былтыр да иштегенбиз. Быйыл ичинде чөйрөбүздү кеңейтип, чоңураак заказдарды алып ошо менен иштеп баштадык. 13 түрү бар. Кыздарга дагы ошондой эле, балдарга дагы. Азыр бизде костюмдар ошол жаңы чыккан костюмдардын да түрү бар. Трансформер жана башка супергеройлор. Жаш балдар азыр көбүнчө супергеройлорго кызыккандыктан биз көбүнчө ошол супергеройлорду алып сатыкка чыгарабыз. Эркек балдар көбүнчө фантастикалык кинолордон же мультфильмдерден таасирленип, темир кишилердин шекирин алган кийимдерди тандайт. Ошондой эле жомоктогу каармандардан Буратино жана башкалардын костюмдары балдарга өзгөчө жарашат. Кыздарга атайын эме болгон девчатыйлар бар, кичинекей. Куклага дешет, Жасминге дешет, Золушка деп. Бирок кыздар көбүнчө эле жана бальный платье кичинекейлер кийишип, аларга көп алышпайт да кыздаргачы. Көбүнчө ушу балдарга өтөт. Анан жаңыдан быйыл Щенячий патруль деп ошонуку да көп аябай спрос болду. Андан дагы сатып жатабыз. Эгерде балаңыз жаңы жылдык иш-чараларда жакшы маанайда жүрүүсүн кааласаңыз, анда ага өзү каалаган кийимди алып бериңиз. Эң негизгиси жаңы жылдык маанай. И баса, дагы бул жылдын эсебинен сүрөткө түшкөндү да унутпайбыз.